Ауду биллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Салам алейкум, урматтуу тугандар. Biz жанакы эле лейлек сүлүктүү молдолору долбоорун улантабыз. Кудай мыйырса, ошол кезек менен аксакал устаздардан баштап баары келдик. Буюрса эми орто жаштагыларга келип калдык, Кудай мыйырса. Анда биздин ошо бүгүнкү коногубуз баарыбызга белгилүү, ошол Лейлек районунда баш имам хатип болуп турган ошо Медер Дамулла жөнүндө бүгүн маалымат беребиз, Кудай мыйырса. Анда сөздү биз Медер Дамулланын өзүнө бере берели. Буюрса Медер Дамулланын өзүнүн оозунан биз укканыбыз жакшы. Салам алейкум, Медер Дамулла. Ва алейкум ассалам. Эми анда микрофон сизде. Рахмат. Канчанча жыл болосуз, атыңыз ким, фамилияңыз ким, молдонун баласы болосузбу, же өзүңүз эле молдо болуп калдыңызбы, балдарыңыздан канча молдо чыкты, Лейлектин кайсы айылынан, кайсы уруудан болосу, ошол жөнүндө бир маалыматтарды айтсаңыз, Кудай калса анан дагы суроолорду бере беребиз кийин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Мына бүгүн жакшы жөрөлгөгө келип турабыз. Мына Лейлек сүлүктүү молдолор деп сиз баш болуп, мына башыны бириктирип ушундай бир жакшы долбоорду ачып турасыз. Бул билген адамга өтө сүйүнүч. Бул келечектеги муундарга, мындайчасын айтканда, эстелик, тарых, иншалла канчалаган кылымдар өссө, бир күн келип, ушул жакшылыктарыңыздарды көрөсүздөр. Ушул эфириңиздер куттуу болсун. Рахмат. Шанаңыздарга Алла береке берсин. Амин, амин. Мына биз дагы чакырган кеңестер келип калдык. Алла разы болсун. Мен өзүм бисмиллахир-рахманир-рахим 1975 жылы 9 майда Баткен областынын Лейлек районунун Тогузбулак айыл өкмөтүнүн Минжигач айылында жөнөкөй намазхан үй-бүлөдө төрөлгөм. Ошол жерде Жаштылек орто мектебинде окудум. Ошол жерде жаштыгыбыз ушул айылда узун айыл, өзүңүз жакшы билесиз. Айылдын ичи башы Минжигачтан башталып, акыры Тогузбулактан бүтөт. Ошол сайдын ичинде ушу окуп чоңойдук. Аллага шүгүр. Мына ушул өзүмдүн атам Саттар, энемдин аты Шарафат. Атам намазхан. Мен эс тарткандан баштап эле намаз окуп, ушул атам менен энем экөө тең намаз окуп, мен үйдүн кичкинеси. Биз 8 бир тууганбыз. Энем айтчу эле, биз 10ду төрөдүм эле, экөө Алла Таалага бердим. Мына силерди 8иңерди чоңойттум деп ушундай көп айтчу атам менен энем. Анан себеби буга далил баягы эң чоң эжебиздин аты Токтакан. Ошол токтосун деп, ушул эми ушул перзенттерибиз токтогушунан ууланып кетсин деп атын Токтакан койгон. 4 кыз, 4 балабыз. Теңме-тең экен да. Теңме-тең. Токтаган эжем, Бүйнар эжем, Мурулк эжем, Гүл эжем деп 4 эже. Анан Абдимиталип, Абдиманнан, Пардабай, Медербек деп 4 уулбуз. 4-өөдүн 4 эже кылып алганбыз. Бөлө алгансыздар. Меники. Мен эжем деп. Мен да тамашалап коем да. Биз 11 тууганбыз да. Эң улагамдар бул бир тууганбыз, бирок кичине алысыракпыз. Арабызда 6-7 бар деп коем да. Мен да тамашалапчы. Жакшы. Анан менин атам аты Саттар, Саттардын атасы Намазбай болгон. Намазбай илимдүү болгон. Ушул Куранды, ушул Хафтиякты жаттаган экен. Хафтиякты окуп, Курандын 7-ден бир ясынан пасчагын. Куранды ошону окуп, анан ушул бир паранан канча иман билбейм, бирок Куранды жаттап, анан Намазбайдын атасы Ал-Мамат деп коет. Ал-Мамат деген бул илимдүү киши болгон экен. Ушундай өзүбүздүн аксакалдардын сөзү калган. Ал-Маматтын комузу дагы Алла дейт депчи. Ал киши өзү комуз кетчү экен. Анан ушул Кудайга жакын, кичине илими бар, сабаты бар киши болгон экен. Ушул комузуну четкенде дагы Алла деп ушундай чыкчу экен да. Биз өзүбүз көргөнүбүз жок. Бул эми чоң. Демек бул Аллах жөнүндө ырдаса келгенде комузу менен. Ушундай болуп, анан ушундай Ал-Мамат деп ушундай. Анан кийин эми баягы атаны сураганда 7 атаңды бил дейт го. Анан ошол Ал-Маматтан кийин Маккамдан кийин Кошкулактан кийин Нур Мухаммад Молла деген чоң атабыз болгон. Ondan кийин Койке, анан Койкеден барып Эселбай, анан
бөлөк сары болгон да. Биз өзү ушул Минжигашта ичкиликтенбиз да. Кесек уруу, анан кийин бөлөк сары. Бөлөк сары. Бизде Бирдек 3 уруу барбы Минжигашта? Минжигашта уруу көп. Минжигашта бөлөк сары өзү 8ге бурулат, 8ге бөлүнөт. Бөлөк сары уруу өзү 8ге бөлүнөт. Эселбай, Кызылбаш, Чоот, Башке, Кожо, анан Алчеке, Жаманкул деп Топторго бөлүнөт. Топторго. Ошо Эселбайдын балдары. Бирок ошолор баардыгы бир айылды түзөт да. Чоңго бир айылды түзөт. Анан Калдар туугандар менен чогуу турабыз. Биз Бөлөк сары Калдар Чуулдактагы бар, а? Турабыз. Чуулдак Айбекеде. Айбекеде. Бизде дагы бар Чуулдак. Бир-эки үй бар. Чуулдаган бар, туура эмес. Ошондой этип биздин Минжигач айылыбыз чакан айыл. Кудай кааласа эми ушул менин ушул жаңы өзүңүз бербедиңиз, кантип динге келип калдыңыз, кандай деп. Бул мен аксакалдар менен көп жүрүп калдым да. Ошо жашымдын баардыгы эле ошо аксакалдар менен жүрүп калдым. Себеби ушул биздин айылда өтө чоң моллолор өткөн экен. Мисалга Турду, молло Турду деп, Турду болус деп, бул 1908-жылдардан ушундай бир ушу Средний Азияны дүңгүрөткөн ушундай бир молло чыккан. Андан кийин көптөгөн моллолор келип, өзүңүз билесиз, мына Молла Малик устаз. Андан кийин ушул 92-жылы бирес Союз убагында чоңойдук да биз. Союз убагында чоңойдук, эчтекенен капарыбыз жок. Бирок мен ушул немени илимди 6-классымда путум ооруп доктурга жатып калдым. Путум сынып доктурга жатып калдым. Анан доктурга жатып Исманада өзүңүз билесиз, травматологияга барып жатып калганда Бекжанова баягы травматолог жаңы келген экен, ошондо Казиев Бекжан деген. Анан ошо жерде жатсам көп ай жатып калдым. Ошо бир сүлүктүнөн бир аксакал менен чогуу жатып калдым дагы. Ошол аксакал илимдүү экен. Ошол аксакал илимдүү экен. Анан Куран окуп, анан мага Куран окуп үйрөнөсүң деп. Куран окуп ушундай шарият сөзүн сүйлөгөндө мага жагып калды дагы, мен ошол жерден тамганы тааный баштадым да. Ооруканада жаткан жерде. Ооруканада жаткан жер. Бекер жатам да, бутум басып койгон. Узакка жатып калдым, бир 3 ай жатып калдым. Анан ошол жерде баягы аксакал ушундай окуйсуңбу деп, анан тиги аксакал мага баштап эле бир алиф б тсени алиф загара деп ушундай этип окутуп, Эски система менен окутканда, анан бир азга жеткен тамгаларды бүтүп эле жаттап наракка баргандан кийин чыгып кетип калды бирок киши. Анан токтоп калды. Анан ошонон анан келип жакшы болуп келгенден кийин, анан кийин ого чейин өзү атам дайым намаз окуйт эле, саар багымдатка турганда ушундай кырааты бир энди өзүнчө бир кыраатка салып Куран окуйт эле, Алхамдын окуйт эле, Замсир окуйт эле. Мен Куран Алхамдын ошо кишинен эле жаттагам. Өзү негизи күндүгө угуп отуруп. Анан ошол 6-классымдан баштап кийин жакшы болгондон кийин ушу негедир жүрөгүмө Кудай ушул хидаятка салып, ушу окугум келип калды. Ата мен окуйм, ата мен намаз окуйм, намаз үргөнөйүн деп анан ушундай эте берсем, анан атам айтты, майли ондо о жерде биздин үйүбүздүн жогору жагында Чагат деп коебуз. Чагат жакта Молла Абдырайым деген киши бар. Молла Абдырайым деген киши өткөн. Бул киши Молла Малик Тамланын бекем шагирти болгон. Адмановкардын атасы Молла Малик. Молла Малик Адмановкардын атасы Молла Малик Тамланын шагирти болгон. Анан ошого жөнөттү. Анан ого барып, анан кийин кичи тамганы таанып, анан жакында барып келип жүргөнүбүздө эле анан ушул намаздык түргөттү. Ушу Кудай кааласа ушул мектепте дайым ушул намазды төгөтпөй сабак болуп аткан убакта дагы мектептин үстүдө бир Аштабанын үйү бар эди. Ошол үйгө жүгүрүп чыгып, мектепке жакын эди да. Ошол жерде пешинде окуп, эгер мектепте көрөк болуп калса, ушундай этип ушул бир ихлас менен ушундай башталып калды. Анан ошондой этип жүрүп, анан Кудай буйруп Өзөгүлгө мечит салынды. Өзөгүлгө мечит салынды. Молла Малик Тамулла баш болуп, Молла Жусуп деген бар эди. Надыров Жусуп деп коет. Ушул Жусуп Тамулла ушул манал Алибай Мырзалинин атасы Төлөк Аксакал деген бар эле. Мана ушул Төлөк Аксакал бүтүн сайдын ичин угат эле. Ошол киши менен Надыр Жусуп ушул мечитти ашар менен курабыз деп,
Анан кийин келип бардык үйдөгүлөрдөн бир-бирден терек, мен атам болсо сүйүнүп эки терек берип ушундай этип ушул мечитте анан кийин биз балабыз анан барып ошол жакта ашарга барып кыбалактарын куюп анан ушул центр болот деп Курбаналы Сабыров айылы го бияктан Айбеке келет, пас жактан Тогуз булак чыгат, бияктан Миңжигач барат деп ошол жерге курган да. Бүт эле ашар менен бүткөн экен да. Ошол Ашар менен 89-жылдар биздин айылда да ашар менен бүткөн да. Күбөлак куюп биз да бардык. Эл тамагын берип, эл сүйүнүп бардыгычы. Уже башта демократия неме Советтер Союзу кулап, өзүбүз эгемендүүлүк келе баштаган, жыттары келе баштаган убак экен да ошол. Эркиндик болуп калган убак экен да. Ого чейин устаздардын кандай окуганын өзүңүз жакшы билесиз. Анан ошондой этип, анан мечит ачыла башталды, анан кийин мечитке барабыз, анан мечитке бара турган болуп калдык. Машалла. Мечитке ушул айылдан жогору жактан мен барам, берги пас жактан Мурзали барат. Алибаев Мурзали барат. Шайдуллаев Алтынбек Дамыл барат. Алтынбек барат. Анан Досматов Акыл. Медреседеги мугалим. Арча Бешикте медреседе мугалим болуп, ошол төртөөбүз анан ушу чогуу барып калдык ошол. Тамганы бирге таанып, Моломаев Дамыл устаз сабак берет. Биздин ушул негизги сабатыбызды ошол киши чыгарган. Ошол жерде анан каникулда ошол жерде жатып ала турган болдук. Мечитте. Мечитте эле ошол жерде жатып алабыз. Ушундай этип илимди ала баштадык, Кудайга шүгүр. Анан бизди окутканда түрки сабат менен окуткан. Кошо, параллель. Кошо, параллель. Малим саны устаз ага. Малим саны устаз ага. Экөөнү адаштырып, кыйналып, баягы экөөлөрүнүн тамгаларын неме го окшош айтышып. Ошондой этип анан бирок Кудай насип экен, ошондой этип экөөнү тең бирге алып кеттик. Окуп, анан ушул окуп жүрө бердик, мектептен келебиз, окуйбуз. Атамдар уруксат берип койду, Кудайга шүгүр. Ат менен келебиз, ушул пешком келебиз, бизге жакын эле болчу да. Бирок кыйла өз арасычы. Биздин үйдөн биз Миңжигаштан келебиз да. Бирок ол убакта бизге ол жол деген мындай. Жөн ойноп эле бир күндө 3 жолу, 5 жолу барып келе беребиз да. Баягы кызыгып, Куран жаттасак, жаттап калсак эле тапшырамын деп бара беребиз да. Сүйүнүп алып. Устаз машалла деп мактап койсо ол өзүнчө дам болот. Мындай анан кийин Абдыманап карылар, кийин ушул кары болуп, устазыбыз Абдыманап карылар, кары болуп, анан кийин мечит ачылгандан кийин эң кызык жери тарабы башталды да. Мечитте тарабы боло турган болду. Анан Моломаев Дамырла тарабыга карылар келет деп калды да. Анан карылар келет деп калды. Анан кийин ушундай күнү келгиле деди. Орозо күнү ушул тарабыга жөнөдүк. Биринчи эми биз өмүрүбүздө ондай уккан эмеспиз да. Карылар келип тарабы өтөт, хадим Куран болот дегендичи. Анан кийин баягы Гасписат тириге бардыгы кечке курун чыгып алып, оозду ачкандан кийинчи айылда. Анан бөзөгөлгө карап анан кийин жөнөдүк анан кийин. Намазга, тарабыга. Анан кийин бардык, барсак ошондо Молла Абсамы Дамылла алып келген экен. 10 карыны. Али кары, Абдыманап кары биз тааныгандан энди. Моломаев Дамылланын баласы. Анан ушу анан турдук. Молла Абсамы Дамылла катарга турдук. Исфарадан. Исфарадан Молла Абсамы. Анан кийин келип анан кийин катарга туруп анан биринчи турушубуз. Анан ушундай турдук, анан карылар баштады. Ол элең биздин Алам Таракаева окуган тарабыбыз ол иштек эмес экен ол. Ошолда жок эле да мурда. Алхамдулилlah. Сайыздын убагында ошолдой жок болгон да. Анан кийин ушундай окуй баштады. Ушу бардыгыбыз ушу кийин биринчи күнү эм неме кылдык. Анан экинчи, үчүнчү күндөрү ушу Абдыманап кары өссө деп турабыз да. Себеби ушу Абдыманап кары менен Али кары тез окуйт экен да. Курандычы. Ушул экөөгө очуруп келсе деп бардык эли бир машинга чыкканда ошондой этип калат да. Ушу бүгүн Абдыманап кары өссө баягы тез саждага барат да, тез рүкүгө барат да. Анан башка карылар өссө ошондой анан ошондой Кудайга шүгүр бир жакшы доорлор өттү, жакшы убактар өттү ошол кишилерден. Кийин анан Абдыманап карылар деген эмне келгенден кийин бир аз бизге сабак берип калды ошол мечитте. Ташкенттен келгенден кийинчи. Ташкентте окуганда сабак берип. Ташкентте сабак берип анан келип калды. Анан ошол кезде тиги неме Куранды жаттап кар экен. Куранды жаттап анан ошондой этип кийин Кудай насип кылып биз Алланын буйругу менен мектепти бүттүк. 1992-жылы 11-классты бүттүк. 11-классты бүткөнүбүздөн кийин
Алла нәсіп екен, енді мен үйдің кішкемен да, үйдің кішкенесімін. Анан кейін не қылыш керек деп. Чыгарысы келбейді үйдегі. Жоқ. Үйдің кішкенесісің деп, бергі чоң үшеуі бар ғой. Сен үйдің кішкенесісің деп. Анан кейін Құданың әмірі екен, şu yerden bir nerseni айтқым керек досым. Менің атам 3 досы болған да. Бірінің аты Саттар, Рүстемов Саттар деп қояды. Бұл Кәлдар русынан болған. Екіншісінің аты Құдайбердиев Мәулен деп қояды. Бұлан Кәлдардан болған. Üçüncüsü Надыров Жүсіп деп, бұл мына шол Молла Мәлік Дамыланың өзі чоғыт болып, айылынан болған. Анан ушул үчөөү, төртөөү дос. Баягы Кудайды ортого койгон достор, кыяматтык достор болгондо. Анан ушул кичине сабатым чыгып, мектепти бүткөндөн кийин аны Аштам келип калды, Надыр Жүсүп Аштам. Аштам келип калды дагы ого чейин Мухтасарды окуп жүрдүк да. Мухтасардан таалим алып, Мухтасарга түшүп калганда, өзүбүздү башкача сезип, молла болуп калдык деп китап тайратты окуганда таза кыйынсынып, анан кийин ушундай болуп калдык. Анан Молла Мәлик Дамыла бизге сабак берет. Енді сөздің ашық әркімнен пағам әрқандай болады, түшінбей қалауыз да кейде. Анан түшінбей қалсам, Молла Абдырайым Дамыла бар, үйдің үстіде. Анан Молла Абдырайым Дамыланы алдыға шығам. О кіші дағы бір айтады, баяғы сабақ. Мына шын ашуға чейін алып келдім дейім, о кіші бір айтады. Анан баяғы Мөллән Айшатам деген жоғыр жақта бізден 5 үй жоғыр тұрады. Ол Айшатам шу қарығанда, шу Құдай беріп, шу кіші дағы илім алып қалды. Шу кіші дағы илім алып қалды. Анан ол кіші келеді. Анан үчөөбүз Молла Абдырайымдыкиде такыр кылабыз. Мухтасарды. Анан ол киши айтат, мен айтам. Сен жашсың. Айшатаңдар менен. Айшатаңдар менен. Бири чоң агам. Молла Абдырайым деген чоң агам. Берги Молла Мөллән деген ол Айшатам, атам менен тең. Мен 11-ci класстагы бала, 9-10-ci класстагы балам. Кичинеңден ошол аксакалдар менен жүрүп, ошентип калган экенсиң да, пейлиң дагы аксакалдардай болуп. Сондай болуп калды. Анан Кудайга шүгүр, анан Молла Абдырайым Дамыланын Газбүй деген чоң энем бар эди. Аябай сонун эди, ушу чайды кылып, окатты кылып, анан Молла Абдырайым Дамыла ушундай кишиде бир айтат дагы токтогула. Сал чайды ичип печте багыла өзүң дейт. Кара, печте багыла дейт да. О печте багыла деген ол дамал багыла деген экен. Анан кийин башыңа анан дагы айтып берет. Анан дагы айтып берет. Анан кийин бүткөнүбүздөн кийин чыкканыбыздан кийин Молла менен Айштам айтат, меникиге кеттик дейт. Анан мен айтам, неге десем, эките окуйбуз дейт. Анан Молла менен Аштам корогуз үйдөн чыгып. Анан о жерге барсак, Вадат деген айшенем бар. Шарага баягы хам сүттү коюп каймак кылат эди. Анан кийин биз көбүнчө кышта да энди, бул кыш мезгилинде, жазда иштейбиз. Өзүң билесиң го, жазда энди ол убакта сезон эди, баардыгыбыз союздун эмеси иштейбиз. Анан кышында, анан кечке курум барсак, печкенин алдыда баягы казандан кылат. Айшенем, Вадат айшенем казандан кылат. Жумшак, чөткөй болот го. Анан тиги каймакты сүтүнү сүзүп, каймакты салып, Аштам экөөбүзгө алып келет. Аштам экөөбүзгө алып келет. Анан экөөбүз жейбиз. Мен шого курсам. Каймак жегенге ыстыкынан менен. Ыстыкынан менен. Неме болсо, Аштам болсо ол себеби карыганда алып калган экен да, илимдичи. Анан отурушу кыйын болот экен да. Анан айт дейт мыңачы. Анан мен айтып берем. Анан о киши ham кайталап айтат да, анан аганы чалат. Анан болды эми мен кеттим деп кетем. Анан кайка бардың дейт атам, Аштам бардың дейт, үндөбөйт. Анан ушундай этип мектепти бүткүчө ушундай этип жүрдүк. Кудайга шүгүр. Анан ушундай этип жүргөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин бир күн Надыр Жүсүп Аштам келип калды. Надыр Жүсүп Аштам мен мечитте көрүп жүрөт о киши дайым. Анан Надыр Жүсүп Аштам келди дагы айтты. Муну не кыласың деди атам. Мектеп бүтсө. Мектеп бүткөндөн кийин келди. Мен айттым, мектеп бүттүңбү? Бүттүм мектепти. Эми муну не кыласың деди. Атам айтты, не кылат деди, мен үйлөйм. Үйлөш керек деди. Баксын бизде, мындай жана тийишип сүйлөдү. Сүйлөсөндөн кийин жок деди. Муну окушка жөнөтөсүң деди. Муну мусулманчылыкка жөнөтөсүң. Кайка жөнөтөм? Муну деди, азыр алдын апкарлар Бишкекке кеткен деди. Ташкенттен келип, Бишкекке кеткен деди, бардыгы деди. Мына жака жөнөтөсүң деди. Анан атам да ойлонуп калды. Ойлонбо деди. Енді досчулук екен, сүрүп-сүрүп эле сүйлөп атат да. Не ойлоносуң? Акыретиңди ойлобойсуң деди. Эчтеке эмес, жөнөтөсүң деди. Бул Бишкекте эч ким болбосо, тааныш болбосо, башка болсо, адынан алып барып турбайбы деди. Жөнөтөсүң адынан алып барып. Деп анан кийин Куданын амры менен тор, жөнө деп күшкүттөп шол досу. Мына бир досу такырол кылып китепти бышырды. Экинчи досу не кылып атат?
Бишкекке жөнөтүп. Бишкекке жөнөтүп атат. Окушкачы. Мажбурлап эле. Мажбурлап эле. Атамды жөнөтөсүң деп элечи. Мына достук ушундай экен да, эми түшүнүп атпайбыз муну. Анан Аштам бакамбал деп коет меничи. Анан кийин хоп дедик. Анан Куданын буйругу менен анан 1993-жылы анан акыркы чактарда анан Бишкекке келдик. Бишкекке келип түштүк. Бишкекке келгенде билесиң да. Биз Бишкекке келгенде Кауза менен келгенбиз. Биринчи Мурдубан Кауза. Мурзалы Дамлы экөөбүз бирге келгенбиз. Машалла. Мурзалы экөөбүз чогуу келгенбиз. Эч эсимден кетпейт да. Ташкент аркылуу. Ушак аркылуу баягы Каузаны айдап бир Чимкенттик кишекен Каузада машы баягы путубуз кысылып, ушундай кысак кылып келгенбиз да, короче, эсимде да. Келип анан кийин Ош базарынын үстүгөндө ошо жерде го. Анан ошо жерге түштүк. Анан түшкөндөн кийин бизде айтты, энди силер деди Кызыл Тууга барасыңар деди. Эсиңде барбы? Баягы Кызыл Тууда бир мурунку өкмөттүн зданиясыны бузулуп кеткен бир эмне экен ал, училище эле бирдекеде ошо жерди медресе кылып Молла Рахманкул Дамулла, Сыражидин атасы. Молла Рахманкул Дамулла ошо жерде келген. Анан кийин Абдулман апа айтты, азыр силер ошо жерде туруп тургула. Кудай кааласа окууду мына баштайбыз. Мен да ошо жерге келип сабак берип турам деди. Анан кийин ошо жерге бардык. Барсак анан кийин талабалар бар экен. Анан о жерде анан кийин бир жазга чейин анан ошо жерде анан жүрдүк анан. Молла Рахманкул Дамулланын дагы муктасарды кайталап окушу муктасарга жыдап бышык экен. Зор киши экен. Ол экөө мен жакшы көрөт эле, ниматилла деп жаныга отуртуп алып туруп, мен эми менен Молла Кудайкул менен окугам деп айтат эле да. Анан Молла Кудайкулга сабак бер десем, мени көтөрсөң анан дейт. Тамаша көй экен да. О, нергече мени көтөрүп барып келсең, анан сабак берем дейт экен, анан Молла Рахманкул Молла Кудайкулду көтөрөт экен. Көтөрүп барып келем, анан жаңы сабак берет дейт. Таза мындай. Тамашасы катуу деди. Тамашасы ачык, жакшы адам эди да. Ушундай өзүнүн баласы да эле көрүп калды. Өзүнүн баласы да көрүп калды. Ошол убакта билесиң, баягы арабтар хурмаларды алып келип басып койгон экен. Арабстандан келген хурмаларды. Негизи мен ошол сен менен таанышканым 94-жылы биз Исламский университеттен Шалтага барганбыз. Ошол жерде таанышканбыз да экөөбүз биринчи. Баягы Мадали, сен, жанакы Миталип, Абдуали. Өтө күрөшөт эдик ошол жерде. Медер. Таластык бар. 94-жылы анан кийин Шалтада ошол мечит ачылып, жаңа 2 этаж мечит. Балкону менен. Азыр сиз айткан мечит бар го. Ошо жер ачылып, анан Абдулман апкары бизди анан о жерден ошо жерге алып кетти. Абдулман апкары өзү Кызыл Туудан Шалтага барды дагы. Ошо жерде анан шалталыктар барып, анан Муса ажынын артында намаз окуп, анан ошо жерде 2 этаж мечиттен анан кийин сабак алып калдык. Өзүң көрдүң, силер барат деңер, дабыра болот эди. Кандай жакшы күндөр, Гусулканасы жок. Эмени тосуп коет эди, кирип эме шифрларды. Барганда гусул кылганда пар чыгат эле го. Балдар күздө, кышта кыйынчылык шарттар болду да ошондой. Ооба. Бизде эле жөн убакта окуганыбыз жок. Себеби союз бузулуп, эмне кылышын билбей, өзүбүздүн мамлекет түптөлүп, жолун таба албай калган убакта биз Кудайга шүгүр ошондо медреседе окуган экенбиз, ошондо илим, шариятты окуган экенбиз, Кудайга шүгүр. Алхамдулилла. Болсо ол убакта рекетчилик көбөйүп кетти. Ол убакта ар иштер, бардык нерселер көбөйүп кетти. Шаарда жүрүш кыйын болуп калды. Кандай болсун, курсак тойгош керек болуп калды эле. Анан Шалтада ошондой этип жүрдүк, өзүм көрдүм. Анан Шалтада ошондой этип илим алып жүрүп, анан кийин Абдулман апкары кийин Шалтанан Сокулукка түштү. Сокулукка түштү. Молла Газы Дамулла, Молла Икрам Дамулла, Шамсидин карлар ошондой бар болгондо ошолор келип отурчу эде бардыгы. Икрам Дамулла мына устазыбыз Икрам Дамулла. Анан ошондон кийин Сокулукка түштүк. Сокулукта бир Нарымбек деген киши бар экен. Таанысың да? Абдулазиздин атасы. Абдулазиздин атасы. Кубан деп коет дейт. Өзүнүн аты Кубан. Абдулазиз болду кийин. Анан берге Уулан, Багышы Ууландын тайкеси. Анан кийин Абдулла деп коёсуңар. Анан ошолор менен бизди Абдулман апкарыга мен ушундай ыраазымын да. Абдулман апкары ошол бизди бер жакта кичкене кыйналганыбызды көрүп, ушу Нарымбек абанын бир үй атасынын үйүнү медресе кылып берди. Медресе кылып берди. Берги Сокулукта кыялдын артында. Сокулуктун центринде кыял баягы кинохана бар го. Ошонун артында үйү бар экен. Ошо жерди медресе кылып берди. Машалла. Анан ошо жерге келип, анан биз окудук.
Анан Нарымбек менен пиши жүргөнүбүздөн кийин ол киши ушундай бир жумшак, ушундай бир жакшы адам экен. Мен айтты, сен үйгө барасың деди. Сен менин үйүмдө окуйсуң деди. Келип окуп кете бересиң деп, анан мени бала кылып алды. Анан бул Кудайдын жакшылыгы да, анан ошол эки этаж үйдө ол убакта эч кимдики да ондай душва неме жок эле. Ол кишинин үйү кыйын үй болду. Берешен кишилерде араматылык. Берешен. Анан кийин ушундай неме кылып, анан ошол жерде Абдыманап барып сабак берет. Анан ошол жерде Замир менен тиги Сүлүктүүлүктөгү бир Замир деген бала бар, Замир кары. Ол келип, анан кийин Кутмидин кары бар, Исманадагы. Анан ошолор менен Камаридин бар. Камаридин бар. Ошолор менен баардыгыбыз анан ошол жерде чогуу жатып анан окуп калдык. Сокулукта. Анан ол жерге барганда жыргап эле калдык. Анан ол жерде окуп, Кудайга шүгүр, нахвини сарфты ошол жерде окудук. Нахв сарфты ошол жерде окудук. Анан Кудайдын буйругу менен Нарымбек ата деп койсок да болот. Нарымбек атабыз анан пандемияда өтүп кетти арамат. Нарымбек атабыз бизге айтты, эми деди, Абдыманап каранан сурады окшойт. Муса деген Даргинди билесиң да, профессор. Анан 20 хутурга өзүнүн баласын ям окушка жөнөтүп калды. Баягы Абдулазиз. Шейх Мусанын. Шейх Мусанын медресесиге. Анан Абдулазиз, анан Улан, Абдулла анан жөнөп калды. Анан мен дагы ошо кишинин баласы элемин да. Анан мени дагы кошуп, анан 20-га жөнөттү да. 20 хутурга Даргиндер медресесиге. Даргиндер медресесиге жөнөттү. 20 хутурга бардык. 20 хутур деген бул башкача экен. Ал жерде деген Даргиндер, чечендер, аварестер, ушу чарыруу экен да. О жерге бардык. Аварлар да көп аякта. Аварлар бар экен. Анан уруудун бардыгын ошол жерде көрдүк. Кыйындардын бардыгын ошол жерде көрдүк. Анан ошол жерге барып, анан жакшы окудук. Кудайга шүгүр, ошо кайданы ошол жерде окутту. Олар кайдага күчтүү экен. Грамматикага. Түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү? Биздин устаз Абдумиталип деген устаз, улуу устаз. Дагестанга кеткен. Дагестанга кетти. Өткөндө келди дагы зыярат кылып турабыз, келгенде зыярат кылып турабыз, келип кетти бир эки жолу. Анан ошол киши окутту, эми ошол Миятыл Амил, Альфия, Анамзаж, ушу кайданын бардыгын ошол жерде окудук. Бирок жататат о жерде. Бул кыйын. Шерлерди жаттаганыңда көзүңдөн жашың чыгып кетет да. Ошондой анан окутту. Бирок жакшы окудук. Анан о жерде билесиңби, аз эле бала окучубуз да биз. Мисалга Сүлүктүнөн Аскар агам бар эле. Молла Аскар. Тайыров. Бу жерден Азамат агам бар эле. Алимбаев. Молла Азамат бар. Анан Абдулазиз бар. Анан Улан бар. Анан Габидин деген бир неме бар эле. Казак. Габидин деген казак. Анан Улукбек деген бир өзбек бар эле, кичкене гана. Маратчы? Анан Марат бар эле. Жаллабаттыктан айтып атам да. Марат бар эле. Анан Куан бар эле. Куан. Жаллабаттык Куан. Жумадил бар эле. Жумадил жанакы Тарамбазарлыкпы? Неме, Жаллабаттан. Жаллаттан, Жергеталдан. Жаллабаттан. Жок, Жергеталдыгы ол Жергеталдан эме Марат. Нар Тарамбазардан Жумадил болсо керек. Жумадил. Анан неме дуңгандар бар эди. 4 дуңган Умар деп, ушул Нух деп, ушул дуңган балдар бар эле. Анан Мухаммед деген түрк бар, канттан. Мухаммед деген түрк бар эле. Анан ушул Алмаз деген, анан Алмаз шейх. Алмаз Ибраев. Куйск университетинин ректору. Анан кийин азыркы мына биздин жаш, илимдүү, билимдүү 10 кырааттын эгеси болгон өзүбүздүн кайсы Абдыхалик. Бардыгыбыз бир окуганбыз. Бардыгыбыз бир жүрдүк. Ушул бир туугандай жүрдүк о жерде. Себеби о жерде баягы наргы башкалары Даргин, Чечен, башка болот. Ушундай болуп турабыз да ушу. Ошонун үчүн биз дружный жүрдүк да. Башкалар менен баягыдай олордон неме болуп, ушундай өз адам, ошондой чарыруу болгондо адам биригип калат. Таанып, биригип бекем болот экенсиң да. Ушундай бекем жүрдүк. Кудайга шүгүр. Анан ушул окууду уланттык. 98-жылы анан мен ушул айылга кайтып калдым. Себеби ата-энем карыды. Анан ушул жерде окуп жүрүп бир жакшы немеге күбө болдум мен. Ушул бардык ол жерде алмаздар, мараттар которуп берет. Баягы орусчанан биз устазыбыз орусча сабак берет да. Абдумталип орусча сабак берет. Анан кийин биз
Анан олар которуп берет. Анан bir күн bir 2 жыл окуганыбыздан кийин айтып калды, силер деди 96-жылы болуш керек, 95-жылы. Силер деди мен анан Кубан деген бар эди, Токмокто. Токмокту Кубан, анан Сүлүктүлүк Кубан, анан Абдулазиз, анан Габидин, анан Уулан болуп бизде айтты, силер деди каникулга чыгарыңарда деди, немеге барасыңар деди, май эди. Токмокко барасыңар деди. Токмокто бир мечит ачылган деди. Анан Токмокто мечит ачылган деди, ошол жерде деди Пакистандан дамылла келген деди. Пакистанец. Ошол кишинен сабак аласыңар дагы дагатка чыгасыңар. Анан биз келип калдык. Анан биз айттык, кандай десек, ошол жерге барасыңар. Мен айтканды кылгыла. Хоп дедик, ушундай сумкаларыбызды алдык, мөрүбүзгө салдык. Урган бойдон бардык. Барып апарып түшүрүп койду бир машина менен. Анан бардык. Барсак эле мындай дасторкон жайылып, дуңгандардын мечити экен. Дасторкон жайылып, эле тамак жеп кеткен экен. Биз пешинден кийин бардык да. Асирге пешинден кийин бардык. Анан бардык. Анан бирөөлөр кызмат кылып жүрөт, бир кишилер. Анан кийин айтып калды. Биз айттык, биз келдик. Биз окугалы келдик. Биздин кабинетти көрсөт дедик. Биз баягы дәргин эмелер менен жүрөт, дерски болуп калганбыз, эмнеби? Биздин кабинетти көрсөт дедик. Десек айттык, кабинетиңиз деди. Мына жакта анан бир биягыда ханаларды саган экен, анан бир комнатаны көрсөттү. Баардык сумкаларды ыргыттык. Анан төртөөбүз төрттөгө жаттык, калган жака жатты. Анан жатабыз. Жатсак анан бир маалда тык-тык деп эшикти кылдап калды, уруксатпы деп. Дедик. Жатабыз деди, биз билимдүүбүз энди, биз окуп койгонбуз кыйла. Анан жатсак анан таксырлар деди, эшикте икром кылып деди, моуларды жийип койбойлу. Тиги адамдар тамак жеп кеткен жерди деди. Бизге айтып атат да. Деди де мен жаткан жеримде эле айттым, жегенден кийин жийип кетсин дедим. Муну караң, баягы калыптанып калган баягы жүргөндө ушундай болуп калат экен да, чөйрөгө карап адам калыптанып калат экен да. Мен айттым, жийип кетсин дедим. Жаап эшикти дедим. Дагы бир эки сүйлө деди, эшикти жап. Анан кийин үндөбөй жаап койду. Анан бергилер айтты, катык жооп бердиң да дедим. Мен айттым, жок, онда кыгыла дедим туруп. Дейт баардыгы. Кийин ошондон Алмаз Ибраев бул 5 тилди билет. Ошол убакта эле урдучаны билет, англисчаны билет, орусчаны билет, кыргызчаны билет. Бул ошондо эле пушуп калган экен да өзү. Анан ону переводчик кылып берген бизгечи, ушу которуп берет деп. Анан торгула асырга деди. Асырга бардык. Барсак бир салланы орогон бир киши, бир баян кылат, отургузуп алып асырдан кийин, намаздан кийин биз бирөөбүз бияк карап жатабыз, бирөөбүз бияк карап жатабыз. Ого, не түшүнбөйбүз деди. Тиги Алмаз которуп атат. Күлөбүз, Алмазды келегелепчи. Айтып аткан сөзүн, туура айтты, не деп атасың, депчи. Ишенсеңиз да мына. Ушул нерсе 2 күн ушундай жүрдүк да. Эчтеке менен ишибиз жок да, короче. Бизге эч ким неме болбойт, биз кыйындай болуп, илимдүү болуп жүрдүк. 3-чү күнү асырдан кийин, көзүбүзгө жаш келе баштады. Баягы киши авлия окшойт да. Авлия экен да. Бизди шундай тарбиялады, шундай жан дүйнөбүздү тарбиялады. Баягынын сөзү шундай жагат да. Шундай жагат, баягы характерлерибиз, баягы немелерибиздин сынып калганыбызга өзүбүздөн беребиз да. 3 күндө. 3 күндө шунчалык таасир берди баягы. Шунчалык. Кудайга шүгүр. Шонун 3 күндө бизди тарбиялады. 3 күндөн кийин биз шундай башкача болдук, өзгөрдүк, шундай бекен болдук. Дин, ислам кызмат кылыш керек экен, дават кылыш керек экен, кайка барыш керек деп калдык да. Не кылыш керек, айтың деп калдык да. Баягы балдарчы, не кылыш керек десек, ошо жерде бизге бул 1995-жылда, 96. Ошол жерде бизге 6 сыфатты жаттатты. 6 сыфат. 20 шарт. Мына, ошол киши. 20 шартты жаттатты дагы, ошол жерде берги комнаталарга киргизип, бизге дават кылышты үйрөттү. Бирөөдүн үйгө кантип тыкылдатасың, кантип чакырасың, эшиктин каягында турасың, жолдун каягынан басасың, бирөө чыкса кантип саламдашасың, немени айтасың, кандай кыласың,
Biz özümüz bilesiz, la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah'a ne davet? Başka eşlikeye davet yok bu vakta. Şu tuğandarımızga la ilahe illallah, Muhammed Rasulullah dedirsek, sünnet edikti. Azırgıday meçit kayakta, azırgıday jay kayakta, azırgıday töşek kayakta, azırgıday maşın kayakta. Mana. Mana. Oşo yerden meni Жаллабаттык кубанды, Токмоктук кубанды, Аксуу районунда Ысыкөлдүн. Аксуу районунун мени Бозучукка жөнөттү. Центр экен. Сен Бозучукка барасың деди. Берги Токмоктук кубанды, Кара кыз деген жери бар экен. Кара кызга барасың деди. Кубанды Жаңыпактага барасың деди. Ошол жакта Шакты деген жер бар экен. Сен ошол жака барасың деди. Жер калаңдабы? Мына Аксуу району бар, Бозучукта. Бозучуктун жанындагы айылдарда центри Бозучук экен. Биз өмүрдө көргөн эмеспиз, уккан эмеспиз. Ошо жерден айтты, жөнөгүлө деди. Манау киши силерге далилдеди, апарып таштап келет деди. Бир сары гана кишини кошту. Булар деди, ушул жака керек экен деди. Биз айттык, кандай барабыз дегенибизде, бизге шундай тапшырма болду. Өзүң далилсиң деди. Bir-birden, her bir ayılda bir-birden. Özün dalilsin. Özün mutakəllimsin. Özün əmirsin. Özün istiqbaldasın. Özün zikirçisin. Bərdige özüngsün. Şo yerden barıp mana şulardı tavasın. Anan keyin quraysın dağı, birini dalil kılasın, birini mutakəllim kılasın, birini əmir bulasın, anşaqla uyuşturasın dep durup, uşu yerden jönöttüden biz şo yerden şunday bayagı duh menen, bayagı şun neme menen kettik. Mına balдар көбө бардыгы жүргөн досторум. Ошо жерге бардык. Bir yerden balıkçıga vardık. Balıkçıda bir mecit var eкен. Balıkçıga barıp 3 gün turдук. Balıkçıga kakra şonda Abdullah Şeyh деген şo yerде amel кыла баштаган. Анан ол киши бизди 3 gün иштетти. 3 gün иштетти. Balıkçıda şunday иштедик. Айтып калды, ушул арак ичип жолдо жыгылып калгандарды ham сүдүрөп келе бергиле dedi. Эч немеси жок. Мечитке алып келе бергиле dedi. Мен бул туугандарым ушундай таң калдым. Алып кел мечитке коюп коесуң. Соолугуп кетет го. Соолугуп кеткенден кийин мен каякта, мен мечитте отурам го. Мени ким алып келди мечитке десе, сени Кудай алып келди мечитке дейт да. Баягы киши. Ой. Эмне кылышым керек? Сен намаз окушуң керек, Куда дешиң керек, туура жолго түшүшүң керек. Макул bir нерсеге уруксатпы? Немеге уруксат? Мен барып bir кийинип тазаланып келейин. Мына. Көрдүңүз, мен шуну кулагым менен, өзүм көзүм менен көрүп, кулагым менен уккан иштер да бул. Кетти, бар. Биз энди ойлоп атам да мен. Кебейт бу депчи. Бу ши эшиктен чыкты эле, кебейт бу. Жайлады бу деп турам да энди. Десем, жок. 1 сааттан кийин баягы кат положено келип, эмне кылайын деп. Мына ошон үчүн өнүгүп кетти. Мына динди караң. Бул ушундай өзүгө тартканда, адамды өзүгө тартканда, ол башка нерсе эчтеке эмес да. Кудай Таала хидаятты бергенде, ол онун алдында башка нерселер эчтеке эмес экен. Анан ошондой о жерде жүрдүк. Анан ошол жерден баягы сары пазик бар го, сары пазик. Автобуска минип алып Караколго жөнөдүк. Караколдун центриге барсак, бир Кытай мечит бар экен. Жыгачтан салынган, билесиз. Кытай мечит бар экен. Анан о жерде турсак, түстөк, онун баягы далилибиз, онун дагы Аксуу районуна апарып таштады. Аксууда мен Бозучукта калдым, немеге чыгып кетти. Анан ошол жерден кийин баштадык анан кийин. Ла илаха илlalloh. Мешитке бардыңар о жерде? Мешит жок, бирөөнүн үйгө бардык. Бир киши Кытай молла деп коет экен. Кытай молла деп кеткен, үркүндө кеткен, үркүндө. Анан ояктан барып ошол алхамдулилlah үйрөнүп келген Кытай моллолор бар экен ошол жакта. Кыргыз эле бирок Кытайга барып келген, Кытай молла деп коет. Кытайдан үргөнүп келген Кытай молла деп коет экен. Анан ошонун үйгө бардык. Бир 2 үйдө жүрдүм. Майрамбек деген бир шагирт чыгардым. Апасы аябай жакшы немелер эле. Нурбек деген бир шагирт чыгардым. Ошол молдо, атасы ошол молло, ошонун үйдө жүрүп, ошол жерде анан барып, энди караңыз да, ошол жерге барганымда, ошол Бозучуктун азыр эсимден чыгып атат, мына 30 жыл болуп кетти. Бозучуктун немеси заучу шундай жакшы киши экен. Мындетип айтты да. 3 этаж мектеп. 2 этаж, 3 этаж мектеп эле. Айтты, эй деди. О десем айтты. Сен каалаган классыңа кирип лекция окуй бересиң деди. Мына. Каалаган классыңа кирип лекция окуй бересиң деди. Могу эжекең сабак болуп калса,
Могул агайдын сабагы болуп калса, сурансаң, берет булар сага. Караңыз, Кудай кандай ушундай бир бул Кудайдын бергенинде. Богон өзү 2 деле мечит бар иде, көлдөчү. Мына ошондой этип балдарды воздухага чейин окуттук. Ошол жакта жүрүп. Бозучукта. Бозучукта. Экөөбүз, үчөөбүз бир-бир барып, бири-бирибизди айланып көрүп, тамашалап, ушундай этип балдарды, шагирттарды неме кылып жүрдүк. Кудайга шүгүр, анан ошондой этип шо темп менен келебиз. Жылын ошондой жөнөтөт да. Жылын 2 ай, 3 ай ошол жакта беребиз. Анан кийин 1 ай үйгө каникулга барабыз. 1 айдан кийин кайтып келебиз. Сентябрчы окуйбуз, сентябрдан баштап, анан дагы майдан баштап дагы жөнөтөт. Практикага. Практика. Кеминде жүрдүм мен. Кеминде жүрдүм орозодо. 1 айлык орозодо кеминде жүрдүк. Ошол Нарымбектин кайын журту. Эжебиздин атасынын үйдө жүрдүм. Ошол жерде кеминде 1 ай балдарды окутуп, орозо ичип, ушул немеге түшүрүп, Марс деген көптөгөн жакшы балдар, кыздар окуду. Кудайга ушундай этип, анан даваттым, ана ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулулла деп даватка биз чакырып, ушундай этип окутуп жүрдүк. Алла разы болсун. Мына өзүңүздөр биякта болдуңуздар. Биз ушундай этип, эми бул айтып берсеңиз эми таң атат кечкирет. Негизги сөздөрдү айтып атам да. Мына ушундай этип даваттын 6 сыфат 20 шартыны ошол убакта жаттаганбыз. Ошол Пакистанстан ушундай. Себеби мен эмнеге баягы Пакистанстын авлия деп атам? Ошондой жүрдүк 3 жыл. Ошол жакта дават кылып. Көлдө көп жүрдүм мен. Ушу көлдө кеминде ушул жакта да көп жүрдүм. Бир ката жолго баспадык. Бир жамандык кылбадык. Бир нары бери шак койбодук да. Ушунчалык дуа кылган экен да. Ушунчалык берекеси, ушунчалык тарбиялаган экен да. Ушунчалык тарбиялаган экен. Абдимитал устазам өзү разы болуп, ушу барып келдик, отчет беребиз. Кайсы баланы кайерге чейин окуттуң? Ким аты жөнү? Кандай? Каерден нени үргөттүң? Кимдерди чакырдың? Кимдерге дават кылдың? Кандай дават кылдың? Дагы бир окуя айтып берейин, ошо көлдө жүргөндө бир окуяны айтайын досум. Бир аксакал кемпир автобустан түштү дагы, жүгү оор экен, айылга карап кетип атат да. Айыл жолдон алыс айыл. Мен как раз жашка чыгып ушу айланып жүрөт элем менчи. Анан ойлодум, енді бай өзің білесің, айылда біздің аталарыбыз ақсақалдарға жардам бер, қариялардың жүгін жеткізіп қой деп тәрбиялаған. Анан баяғын барып эле мен өзүмдө ойлодум да. Жүгүрүп барып эле баягы сумкасын алайын, жеткизип коеюн десем, кач деди. Кач деди да мага, тийбе деди. Анан мен туруп калдым, ойлоп. Анан кийин актопун кийип алгам. Кач деди, туруп калдым. Апа, мен жардам берейин сизге, көтөрүп алайын, токтоңуз, бир ооз сөзүмдү угуңуз десем да болбойт да. Кач деп кете берди. Кыйла жол бастык. Экөөбүз. Кыйла жол бастык. Кыйла жол басып барганыбыздан кийин отурду. Чарчап калды да баягы, тез басты да баягы кемпирчи. Тез басты. Мен жашмын. Анан отурду. Отурду дагы, отуруп эле анан мен дагы жаныга отурдум. Жаныга отурсам эле айтты: "Силер тажатып бүттүңөр" деди. "Силерди уккум келбейт" деди. "Силерди көргүм келбейт" деди. Силерди деп айтып отурду да, куду мен менен мурда жүргөндөй айтып отурду да. Анан кийин ойлонуп туруп айттым: "Бүт эле." Бир сүйлөнүп, бакырып, кыйкырып алды. Анан айттым: "Апа, кимди айтып атасыз? Мени тааныйсызбы?" десем, "Сен баягы Игабый бапписписиң" деди. "Тажаттыңго үйүңө чейин барып" деди. Мана. Бизден мурун кимдер дават кылган барып, көрдүңүзбү? Бизден мурун кимдер дават кылган? Шо жерде мен өзүм ол баппис дегенди шо жерде уктум менчи, ол баппис. Ким тажаттыңарбы деди да. Анан кийин апа дедим, токтоң дедим. Мен баппис эмесмин. Мен мусулманмын дедим. Мен ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулулла деген мусулман адамдын баласымын. Өзүм мусулманмын. Мен ислам динини даватка ушул Кудай Тааланын хактыгына чакырып жүргөн балдарыбыз, бирликке чакырып жүргөн балдарыбыз, пайгамбарыбыздын хактыгына чакырып жүргөн балдарыбыз десем, баягы кемпир ойлонуп отуруп калды. Ойлонуп отуруп калып, "Сен мусулмансыңбы?" деди. "Мен мусулманмын" дедим. Десем, анан кийин ордунан турду да күндө ойлой баса берди. Шарт эки сумканы көтөрдүм. "Кудай берди" дедим. "Кудай берди" дедим. Анан баардык жак дават кылып бардым баягы кемпирди. Муну караң. Анан барып койсом, анан "Ох балам, рахмат сага, сен жакшы үй бүлөнүн, жакшы адамдардын балдары экенсиң. Келип тур мына менин үйүм. Ачык.
менин эшигим деди. Бирок бизге ондай аялдын үйүнө киришке уруксат жок. Эме дейсиң да ал убакта. Андай нерсе жок. Анан эшиктин оозунан болду. Кайтып келдим да. Мына караң, биз ошол жылы барган болсок, бизден мурун барып шолордун şu аяктарда дабаты күчөп кеткен экен да. Уже адамдар тажап калган экен да. Карачы. Адамдар тажап калган экен да. Ушундай окуяларга бай болдук. Анан билем окуу маселеси. Дин ишмерлик кайсы жылдан башталды? Кантип башталды? Анан бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз немеге бардык. Бүтүп 98-жылы кайтып кеттим мен. Лейлектен келип устадан дуаны алып, энди атам менен неме карып калыптыр деп анан кийин бардым. Анан барып ишмердүүлүгүбүз ошол айылга баргандан кийин анан жүргөндөн кийин эле Бөзөгүлдө Молла Малик Дамылла ислам деген медресе ачыптыр. Бөзөгүлдө ошол Курбаналы Сабыров айыл, Бөзөгүл Курбаналы Сабыров айыл деп коебуз да, ошол жерде мурун өкмөттүн зданиясы бар эди. Мечиттин жогору жагында. Ошол зданияны Молла Малик Дамылла алыптыр дагы. Анан кийин ошол жерге медресе ачыптыр. Ислам деген медресе ачыптыр. Катырандан балдар келиптир, Лейлектен бүтүн бар жагынан балдар келген. Мухаммад Дамладагы бар окугам деди. Айбекелик. Акбосонун имамы. Ол келетте да Галмурат деген бар. Дагы Айбекеде бир Галмурат деген биз менен тең бала бар. Ол дагы молла. Ол келетте де анан ошол жерде анан кийин биз барып сабак берип калдык. Ошол жерде. Бери Кара Суудагы Молла Абдурахман тааныйсыз да, Кулунду дагы. Молла Абдурахман деген дамылла бар. Ошол дамылла келип, ону менен мукаллима кылып, экөөбүз ошол жерде сабак бере баштадык. Анан мана азыр мана Нимат барбы, Ниматулла, Түрки деп коебуз го. Ошолор ошондо окуган. Ниматуллалар ошол жерде да. Жаш балдар эди онда. Анан ошолор окуп ошол жерде жакшы бүттү. Исламга барып жүрдүк. Кийин анан ол медресебиз немеге кетти. О жерден жоюлуп Исфанага кетти. Азыркы Абдулла ибн Аббас Ислам институту деп Исфанага кетти. Анан кийин бошоп калдык биз. Эми биз Исфанага бара албайбыз да. Биякта ата-энени караш керек. Анан о жер жабылып байка кеткенден кийин анан мен өкмөттөн сунуш болуп калды. Тилеберди Арипов деген өкмөт башчы эди, Тоозбак айыл өкмөттө. Ошол киши ушул жигитти иштетели, ушул жигит мындай бир иштей турган экен деп анан кийин мени өкмөткө ишке алды. Ушул Минжигаш Тогузбулак Курбаналы Сабыров айылга 2000-жылы айыл башчы болуп ишке кирдим. Айыл башчы болуп ишке кирип, медресе көчүп кеткенден кийин. Медресе кеткенден кийин айыл башчы болуп ишке кирдим дагы. Анан ошол жерде ушундай жүрдүм, иштедим. Айыл башчы болуп иштедим, өкмөткө кызмат кылдым. Көп нерсени үйрөндүм. Ар бир үйдү билдим, ар бир элди билдим. Дабатымды ham кылдым, бардыгын кылдым. Ошондой этип барган үйдө эле ушу шариятты сүйлөп, ушу Кудайды ушундай этип элдер калкап, ушу жакшы иштедим. Ondan кийин сосадис болуп кеттим. Айыл башчылыктан көтөрүлдүм. Ondan кийин сосадис болуп иштедим Тоозбак айыл өкмөтүндө. Ошондой этип 2000-жылы анан мен бияктан баргандан кийин өкмөткө ишке киргендин себеби энди баягы 3-ай. 3-ай. Экөө бияка себепчи болду да. Экөө биякты түптеп койду го. Энди 3-чү Рустам Саттар деген Айшатам өз Чингенде турат. Анан ол киши келди атамага. Келди да медер бүтүп келдиң деди. Ол киши дагы илимдүү болчу да. Түрки сабаты өтө күчтүү болчу. Саттар Айшатам бар го. Түркчөнү тим эле окучу да. Татарча түркчөнү ушу шариятты ушундай окучу эле. Чагатай тили деп койду азыр. Ошол. Анан кийин ал киши айтты: "Сен бүтүп келдиң. Диплом кана?" Мен айттым: "Ашта şu diplom жак жетпей калдык." Эми билесиң, 20 хуторда диплом жок. Бияктагы медреселер ол убакта жок эди. Ол убакта анан кийин сиздер окуган жерде гана диплом берет эди. Анан кийин диплом десем, атам айтты: "Досум" деди. "Муну деди, мана азыр деди, ушул мамлекет деди, мана Баткен мамлекет университети ачылган деди. Сүлүктүү университеттер ачылган деди. Диплом болсо кантип иштейт деди. Муну киргизип кой деди, заочный деди. Контрагыны төлөйсүң деди, коркпа деди." Атам: "Мана ушунча жыл окуп кел." Деди. Киргиз деди. Мен эндиги келгенимде баламды окуп атам деп угайын деди. Деди деп достун сөзү дос экен, ушундай дос экен де. Атам ойлонуп отуруп, тапшырсаң тапшыр энди, Айшатам айтты, кийин келсе уят болобуз деди. Муну караң.
Анан бардым дагы Сүлүктүдө Баткен мамлекеттик университетиге мугалимчиликке тапшырып койдум. Как положено барып бир ай сабак окуйбуз, заочный тапшырып койдум, заочный. Барып окуйбуз, даярданабыз, неме кылабыз, өкмөттө иштейм. Ошондой этип 2005-жылы оны бүтүп алдым. Бүтүп анан кийин жогорку билимдүү болуп диплом алдым деп. Анан мамлекеттик университетти бүтүп дипломдогандан кийин анча эле өзүмдү кыйла эле жакшы сезип калдым да. Дипломум бар деп. Дипломум бар деп. Ого чейин жок эди. Андан кийин Исфанада Ислам институту ачылды. Молла Абдамулла башчысы Абдыманапкары Аликарылар куруп, бүтүрүп, ошону ачты, балдар окуп атат деди. Азыркы Молла Рошан Дамулланы ошол жерге ректор кылып алып келди. Мүдүр кылып, мүдүр деп айтылат деди улуу. Мүдүр кылып алып келди. Анан кийин ошол 2005-жылы Исфанада базардын үстүдө мечитти билесиз да? Ордо деп коет. Ордодо. Ошол Ордо мечити башталды. Ордо мечитини биздин айылыбыздан Мурат Жураев деп каттаган баласы Мурат сала баштады. Анан сала баштады дагы 2004-жылы фундаментини бүтүрдү. Фундаментини билесиң, баягы Исфанадагы Доран Абдукеримовдун Бакыт деген баласы бар эле. Ошол киши фундаментини бүтүрүп, таяр кылгандан кийин анан айылдагы аксакалдар энди мечитти ушул сен жетектейсиң деп, анан мени ошол жерге алып барды. Анан ошол жерге алып барып, ошол мечитти кирпичинен анан мен кура баштадым. Бир арабында мен таап келдим. Ошол жерде жатканам мен, турганам мен, иштеткенем мен, бирок акчасыны Мурат ага берип турду. Анан ошондой этип ошол мечитти анан кийин көтөрдүк. Анан ошол жерде мечитте иштеп жүрүп, анан Молла Рошан менен тааныштым. Молла Рошан Исфанага иштейт эди, келип иштеп жүрүп. Анан Молла Рошан экөөбүз таанышып, анан кийин Молла менен Молла дароо эле дос болуп кетти. Анан кийин экөөбүз дос болуп, анан кийин ол менин иштеген жериме келип, анан неме кылып, анан институтка барсам, мен бул жерде иштеп атам деди. Барсак институт жаркыраган. Мен айттым, бизди кабыл алыңыздар институтка деди. Институтка кабыл алыңыздар деп 2005-жылы анан кийин ошол институтка бекерем эле Исфанада жүрөм. Анан институттан анан дагы барып сабак ала баштадым. Институттан дагы барып сабак алып 2010-жылы институтту бүтүрдүм. 2013-жылы институтту бүтүрдүм. Дипломду алып, 2 диплом. Светский диплом. Светский диплом. Анан медресе. Ислам институту. Институттун диплому болуп калды. Анан ошондой этип Кудайга шүгүр, ушу мейнет эле кысак Кудай ажырын берет экен. Ошондой этип 2 дипломду болуп калдык. О жерде аябай жакшы иштедик. О жерде мен хам сабак алдым, хам окудум, хам жардамчы болдум, устаздарга жардамчы болдум, Молла Рошанга жардамчы болдум. Ошондой этип менен башкарып, эки жакты ошондой этип акта мечитти бүтүрдүк. Анан 2008-жылы мечит бүттү. 2008-жылы мечит бүттү дагы. Анан 2008-жылы мечиттин ачылышын кылдык. Мечиттин ачылышын кылдык. Саид Байыми көмөк көрсөткөн эди, о киши барды, устаз. Анан Абдыманапкары барды, эл келди. Анан ошол жерде мечиттин ачылышын кылдык дагы. Мечитти ачкандан кийин анан ошол жерде Абдыманапкары ушундай чечим чыгарды дагы, анан бизди ошол жерге имам кылды. Ошо мечиттин имамы кылды да. Мечиттин имамы кылды. 20-июнь 2009-жылы ушул казы Султан Али Гапуров эле, Баткендин казысы. Анан буйрукту көтөрүп барып, анан бизди ошол жерге ишке койду. Анан ошол жерден ишмердүүлүк башталды. Имамчылык менен. Имамчылык менен динге кызмат анан ошол жерден башталды. Анан ошол жерден имам болуп турдум. Ondan кийин 2014-жылы 27-мартта анан Лейлек районунун баш имам хатиби онда бери соттун алдыдагы Мухаммад Карим Дамулланын мечити болчу. Исфанадагы. Исфана деди онда. Казба чуңкурдагы? Жок, бер жакта. Соттун тушудагы. Парктын жанындагыбы? Мурда универмактын ылдый жагында. Өзү, ошол универмак өзү. Ошол универмакты мачит кылган да ол. Ошол универмак өзү. Ана ошол жерде имам хатибият ошол жерде, хатибият ошол жерде де. Анан кийин орун басар болуп барып калдым. Ол убакта казы Юсуп Дамулла эди. Балтабаев Юсуп деп раматлык өтүп кетти. Анан о жерге барып, о жерде ишти баштадым. О жерде ишти баштагандан кийин 1 айдан кийин эле 30-апрелде 2014-жылы анан Лейлек районунун баш имам хатиби деген буйрукту дагы эле ошол Юсуп Балтабаев өзү чыгарып барып, анан кийин имам хатип болуп калды.
Leylek rayонунун. Leylek rayonunun imam hatibi болдum. Анан Leylek rayonunun imam hatibi болдum. Андан кийин 2015-жылы аттестация болду. Аттестация болгондо анан номер 08 протоколдун негизинде ошол аттестациянан эң жакшы өтүп, анан ушул ишмердүүлүгүмдү мактап, анан кийин Leylek анан кийин ушундай кылып байлады. Leylek анан кызматты баштадык. Не деген бололор бар эди, не деген алдылар бар эди. Анан ушул кыргыздардан анан биринчи мен ошо корпустан анан имам хатип болдум да. Корпустан имам хатип болдум. Анан болгонумдан кийин Борбордук мечитти нарга жылдырып кеттим. Хатибиятты ойга жылдырып кеттим да бер жактан. Берги мечиттен наргы мечитке хатибиятты жылдырып, ошол баягы бүткөн Каттыбек мечитини Leylek районунун Борбордук мечити кылдым. Анан сиздер барсаңыздар, анан ошол жерден анан кийин өзүм эркиндей, о жерде көп балдарды, кийин мен ошол жерде көп балдарды немеге чыгардым, хутбага чыгардым. Ана Муса Жолдош. Мына казы болду. Ошол дагы жаңы бүтүп келгенде, баягы кайка неме кылышым, Муса берке, каяктан бүтүп келдиң? Ашу жактан бүтүп келдим. Кудай бериптир сага. Ке, сен менен илимдүү экенсиң. Мына мечитке кел дагы жумага хутбаны кыл. Мына бу жер ушундай трамплин. Бу жерде Кудай кааласа хутба кылган адамдар түркө көтөрүлөт. Деп, анан ушундай этип, баягы тамаша сөзүндө айтып, эми кандай болсо да илимдүүлөрдү элге көргөзүш. Илимдүүлөрдүн сөзүн эл уксун. Бу жерде мындай неме эмес, илимдүүлөрдүн баркыны өзүбүз көтөрүп ким көтөрөт деген ойдо. Анан Афсаттар бүтүп келди, Египеттин немени дагы Египетти бүтүп келди. Молла Казбектин небереси Афсаттар. Афсаттар деп айттым, берик Афсаттар. Ана жерге чык. Сен мына жерде хутба кылышың керек. Сен мына жерде маселе кылышың керек деп Умаркул карыларды жылын хатми Куранга мына ошол 2009-дан баштап иштедим. Кудайга шүгүр 2006 жыл, 7 жыл имам хатип болуп турдум. Кыскасы 15 жыл райондо ушул мечитте турдум. Андан кийин 6 жыл имам хатип болуп турдум. 3 жыл институттун ректору болуп турдум. Ошонун ичинде бардыгы да ушул өзүбүздүн балдарды ошол жумага хутбага чыгарып, ошол жерде маселесин айттырып, Куранды окутуп, Умар Хары жылын хатми Куран кылдырды. Мечитибизде. Жылын шу жактан мурун биякта да, Дордойдо да. Жылын барып, себеби Умар Харынын жакшы көргөнүнүн себеби биз Бөзөгүлдө окуп жүрөбүз го. Баягы мектеп неме мечит ачылды. Бөзөгүлдө окуп жүргөнүбүздө эң кичине окуучубуз Умар Кары эди. Умар Карынын атасы шундай жакшы, шундай мулайым киши эди. Өз илимди мындай сабаты чыккан киши эле, илимдүү киши эле, молла эле, Айбекенин имамы эле. Ушул чоң бир эшек болчу. Ошого баласын Айбекене мингизет. Бөзөгүлгө келет. Муну кара. Бөзөгүлгө келет, биз түшүрүп алабыз. Түшүрүп алабыз, сабакталат, кайтадан мингизип коебуз. Болсо мине албайт. Анан үйгө кетет, атасы көтүп алат. Мына Умар Хары ушундай Кудай берген жигит, ушундай келип окуган да. Караң, ушундай окуган, анан өзүбүздүн ушул жергебизде азыр Адманап кары, Али карылардан кийинки иншалла карылардын бири болуп турат да. Мына Умар Кары ушул биздин мечитте, мен канча жыл ошо өзүмдүн мечитте иштеген болсом, шончо жыл Умар Кары канча адам баланы алып барса, шончо бала менен биринчи менин мечитимде хатми Куран кылат, кийин балдары менен бөлүнүп райондун бардык мечиттеринде хатми Куран кылат. Ушул карылардын барыга шүгүр да. Алхамдулилlah. Барыга шүгүр. Ушундай сыйлап, бири-бирибизди урматтап, ушундай жакшы жигит өзү. Алхамдулилlah. Жакшы жигит. Эми бул жерде анан ошол ишмерлик азыркы убакта кандай ишмерлик менен? Эми ошондой этип мен 2019 жылы Абдулла ибн Аббас Ислам институтуга ректор болосуң деп сунуш түшүп калды. Анан кийин ушул 5-6 жыл имам хатипте иштегенден кийин энди шу жерди бир көтөрүп берин, дагы өзүңүз көрүп турасыз абалды деди. Анан устазыбыздын сөзүм жок дебей, анан ошол жерге барып институтка ректор болдум. Ректор. Ол убакта ректор деген буйрук чыкты. 3 жыл о жерде иштедим. 2021 жылы анан о жерден өзүмдүн ыктыярым менен мен айттым, энди биз турмушка байланыштуу шаар жака жылышыбыз керек болуп калды деп
Анан кийин балдардын артынан анан бияка келдим. Бияка келип келгенден кийин баягы ат айланып казыгыны табат дейт го. Анан кийин келдим, бияка көз чаптырдым, бияка көз чаптырдым, шаар өзгөрүп кетиптир. Баягы шаар эмес, өзүнчө бир жакшылык, мына дин, ислам орногон ушундай бир жакшы. Анан кайра эле анан кийин бир күн şu Tunguç Kazım Anaklar'ın kakatın meçitege kattap turat elem. Anam bir gün şaltaga girdim. Asirge. Asirge şaltaga girsem, şaltanın meçiti oңоп kalptır. Şaltanın meçiti murun gelendeyim bar köp turat edem ben dayımçı. Onçoluk emес ede. Kichine kыстап ketkenimde da. Anam keçeye kelgenimde, mana 2 yıl murun kelsem, meçit oңдолуп kalptır. Gilemler salıngan, aktalgan, sırlalgan, burçatkalar koyulgan. Oy kirip eselip kaldım meçitteçi. Oy өзүбүздүн жүргөн жерде ойыр. Билесиң го. Анан кийин жатып экинчи этажда. Анан эшикке чыксам, бир киши кел атат. Анан мен айттым, токтоң дедим. Мечитти ким оңдоду? Десем, мечитти эл оңдоду дейт. Мен айттым, элге бирөө бар да жетекчи окур. Ким? Десем, мен дейт. Кимсиз десем, мен шөөрдүн имамымын дейт. Кимсиз десем, Абдырашидмин дейт. Анан экөөбүз кучакташып, анан кийин Tamam, ne yaptınız sen şehirge meşitke imam oldun dedi. Ya Allah kutlu kılsın. De andan keyin bayağı Abdurraşid'la siz kim bolasiz dep kaldı. Men aytdım men 1994-yıl mana şu yerde 1 yıl, 1,5 yıl jatıp okup ketken bala oğlum. Desem, onda Xuday berdi sizdi. Damla iş jaka ketmeysiz, mana şu yerde iş kılasiz. Men aytdım, "Jo, men şul işten özüm esalayın" dep keldim ele. Desem, "Жоқ енді şu иштеп кеткен жериңизге кандай?" деп телефондорунду алды. Анан мен мындай эле кеттим. Кийин үйгө барды, иш кылып койбоду да. Анан кийин мен айттым, мен эс алайын дедим эле десем, "Жок эми кантип эс аласыз, бизге сабак бериң" дедим. Анан мындай жөн эле ошол имамдын жардамчысы катары Шалтада 1 жылдан бери сабак берем. Машалла. 30 бала окутам. Кыздарды окутам. Шалталыктар дейт. Местныйлар бар. Местный, только шалталыктарды окутам. Улар тааныгандар бар бекен ана ошо 30 жыл мурдагы эмелер. Бар. Алтынбек бар экен нар жакта. О мурун келип биз менен ойноп жүрчү Алтынбек тааныды ол баласын окутуп атат. Нар жакта дагы кара бар, ол келип тааныды. Ол шондетип Абдырашты өз таанып атпайбы. Анан шондетип анан кийин бар деген анан багы шондетип баягы жерде жыйылып, анан ушул сабак берип атам. Кудайга шүгүр балдарды окутуп койдум эле. Анан кечээ да мизам чыкты го. Кандай жерлерде сабак берген неме деп. Анан шонун азыр токтотуп койдук. Муса Аксакалдын неберелери, бала чакалары, чеберелери бар экенби? Бар. Бардыгы келип, көрүшүп, чакырып, бардыгынын үйгө барып, балдары, неберелери бар. Азамат Аксакал эле ошол курманчылык кылып. Мен айттым, шалталыктарга да айттым, ошо каердос айтып атам, Сокулукта мечит жок да, селерде мечит бар эди. Мындетип жүргөнүңөр болбойт. Туру? Сокулуктан да мечит жок эди. Кийин салды Нарымбек жардам берип, центральный мечитти, Икрамдамда турган мечитти кийин түштү. Ошо жерге. Анан ошо жерде ham жүрдүк го. Ошонун бышкасында ham чыгып азан айтып. Анан азыр ошо жерде ишмердүүлүк Кудай кааласа, эми азыр пакет токтоп турат, эми дагы Кудай кааласа уланып кетер. Бирок келгенден кийин кичи кызмат кылып койдук да. Алхамдулилла. Эми бул жерде жан адыр ошо дин жолдо молдочулук мененби, же бир башка да иштер менен алектсизби? Же китеп жазып, же китеп чыгарып, же китеп которуп дегендей. Анан же балдардан адыр ошон атанын баласы дегендей жолдогондор болду. Кудайга шүгүр, мен өзүм 4 уулум бар. Эң чоңу Мухаммад Али, онан кийингиси Мухтар Али, анан Нур Али, Аббас Али деп 4 уулум бар. Кудайга шүгүр, ушул 4 уулумдун эң чоңу Мухаммад Али, сиздердин шагиртиңиздар. Исламский университеттин теология факультети ачылып калды. Бул мектепти бүткөн жылы, анан ошол факультетке киресиң дедим. Мен башкасы окуйм деди, жок. Сен ушул теология факультетиге окуйсуң деп, Исламский университетте окудум. Буга чейин мен айылда жүргөндө Молла Кудайкул дамлага шагирт болуп түшкөм. Бияктан баргандан кийин, айылга баргандан кийин Молла Кудайкул дамланын үйүгө барып, шагирт болуп түшүп, эң зор устаздардын эң зорунун бири Молла Кудайкул дамла. Аулия адам эле өзү, Молла Малик дамла экөө дос. Мына бул киши ушундай окутту, акыйданы, ушул нерсени ушу киши окуп бышырды да бизде. Акыйдага өтө катуу бышырды. Анан ушундай окудук.
Balamды кейін шоға бердім. Айылда жүргенде өзі катча балам гимназияда оқиды деді. Исманада. Гимназияда оқиды деді. Анан гимназияда жатып оқиды, анан барып моллабамдан сабақ алады. Шонда етіп жүріп мечітте тұрып, шонда етіп жүріп балам аяқтан оқып келді дағы, анан бияқта исламский Алхамдулилlah. Андан кейін екінші ұлым Куветский университетте араб тіл англис араб тіл факультетін бүтті. Құда қаласа. Анан кейінгілер мына енді оқиды, құда қаласа. Алхамдулилlah. Анан елден кішкенесін айтып отам, сен şu маңа оқшап еш іш қылбайсың, şu молла боласың деп отам да. Кенжетайды. Мен өзім баяғы башка іш қылғаным жоқ, только şu ел менен, шул дин менен, шул қызмат қылып, шундай жүрдім. Бизнеске ям барғаным жоқ, дүния қылып, мындай нарер қылып, же болбосо мындай қылғаным жоқ, бір неме да қылғаным жоқ. Анан эми ойға келіп отат. Эми бір мен ниет кылдым эде şu Leylektin mollolorunun tarixini жазайын депчи. Şu мен чалдар менен көп жүрдүм, аксакалдар менен көп жүрдүм. Leylektin бүтүн райондогу баягы таалим өткөн моллолор бар да. Молла Малик, Молла Кудайкул, Молла Ибрахим, Молла Зулкайнар, Молла Бахап, Молла Артык. Мана ушул мен деген Leylектеги моллолордун бардыгы мен биринчи барганымда ушул бияктан бар 2000-жылдар барбы? 70 деди. 70 молла Ай сайын жиналат. Ай сайын жиылат. Bir gün жатып кетет, жиылган үйдө. Жиылган үйдө bir gün жатып кетет. Мана шулардын арасында кызматын кылып жүрдүм да, шулардын сөзүн угуп. Алхамдулилlah. Мана шулардын сөзүн угуп, шулардын кызматын кылып жүрдүк. Мана ушул шундай энди төл сааттан кечке чейин китеп окуйт. Тойбойт да. Мана шу китеп окуйт. Очурут менен. Сиз ону окуң, сиз муну окуң, ону окуң, сиз мунан айтың, сиз мунан айтың. Kitapımki özünüz bilesiz. Şu berdiginden şu berdigi ayet. Alhamdulillah. Okuydu. Şoların kızmatda жүрдік. Балдар шындай Құда қаласа нәсіп қылса, азыр енді ой берде іште отат, Құда қаласа дағы бір қызматын көрсетеді. İnşallah Құдай талам береді. Мына эфирдагы кичине акырына жакындап калды окшойт. Медердамла. Мында бир азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, элдерге бир насаат же бир сунуш бир айтып койсоң, жаштарга дегендей. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу, кадырлуу, Алла Тааланы сүйгөн, пайгамбарыбыздын жолунда жүргөн, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгон биздин бир туугандарыбыз. Сиздерге айтарыбыз, Алла разы болсун биринчиден бардыгыңыздардан. Эң негизгиси балдарды тарбиялоо. Бул келечектеги бала, кыз, бул биздин урпагыбыз. Кыяматка чейин биздин артыбыздан кызмат кыла турган, биздин артыбыздан дуа кыла турган, ислам динини, шариятты уулап жеткизе турган бул биздин балдарыбыз, кыздарыбыз болот. Ошонун үчүн мен сиздерден суранам. Туугандарым, бир туугандарым, ушул бала кызыбызга көңүл буралы. Бала кызыбызды окуталы, бардык тилди үйрөтөлү. Бирок намазы бекем болсун. Шариат билген болсун, исламды сүйгөн болсун, ата-энени кадырлап урматтаган болсун, ата-энени сыйлаган болсун. Ошондо биздин балдарыбыз бактылуу, биздин аркабыздан көп жакшылыктарды алып келе турган, эртең өзүбүздү жараткан Аллахтын алдына астына барганда дагы сыймыктанып, башыбызды көтөрө турган инсандардын катарыга кошо турган биздин келечектеги муун, келечектеги урпактарыбыз. Ошонун үчүн элге кызмат кылалы, мекенге кызмат кылалы, Кыргызстанды сүйөлү, Кыргызстанды бартайлы, көзүбүздүн карегибиздей сактайлы, балдарыбызды дин менен, шарият менен, адал жол менен багып, адал жол менен тарбияласак, бул биздин, бул дүйнө акыретибиздин бактылуулугу толук мен ишенемин. Ошонун үчүн бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай бизди чакырып, ушундай маек куруп, ушундай этип долбоорду иштеп чыгып, ушундай элге исламды, ушул инсандарды таанытып аткан сиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Бар болуңуз. Алла разы болсун. Анан бизде туугандар ар бир сабактын акырында бир хикая айтып көнгөнбүз. Ошол бир хикаяны айтып туруп, анан биздин сабакты жыйынтасак. Бир аял бар экен, бала чакасы көп, жесир аял экен, дайыма ошол нан жасап сатат экен. Нан жасап туруп сатат экен камырды. Ошол эмеге кеме менен келгенде
ошо охотниктер, мергенчилерге анан содыгерлер сатат экен. Bir күн ошентип камырды зуоланы кылып атса эле bir куш келип көтөрүп кетти дейт. Күнгө 1 динарга сатат экен ошону. 1 динар күн сайын. Ошентип кыжалат болуп, башка камыры жок, аргасы кетип ойлонуп анан казга барат экен. Кудай ушундай бир эметеби мени кордойбу? Мен Кудай көрүп турат го. Мен ушунчалык ушул балдарды ушун менен багат элем го мен. Күндө 1 динар мага ушул жетмек. Ушуну дагы мага ыра көрбөдү Кудай Таалам. Мына көтөрүп кетти десе, баягы каза айтып коет дейт. Карындашым, Кудай Тааланын ар бир ишинде Аллах Тааланын бир керемети бар. Биз билбейбиз ал нерсени. Кандай болгонун. Мүмкүн Аллах Таала бир жакшылыкты каалап турат. Де ошентип турса эле дейт, эшик такылдап калды дейт, бир 10 содагер келип калды дейт. Кудайдын кудурети менен biz ошо пароход менен баратсак, бир чоң ташка тийип, ошол жер тешилип калды. Кантип жамайбыз деп атсак, бир куш алып келиптир, бизге бир камырды таштады. Ошол камырды тешикке салып туруп, ошону биз жамап койдук, мына кутулдук. Баардыгыбыз ортодо сүйлөшүп туруп, мына биз 1000 динар жыйнадык. Ушуну Аллах жолуна садака кылайык деп келдик, бир муктаж адамга бериңи деп туруп, ошону жанагы жесир аялга машгул түрдө эми казыга берсе, казы мына senin 1 dirhamыңды Аллах Таала 1000 кылып кайтарып берди. Мынакей бардагын ошо жетим балдарыңды бак деп туруп кайра берди дейт. Мына туугандар, демек биз бул жашоодо Аллах Таала бизден бир жакшы көргөн, күтпөгөн нерсебизди алып кое турган болсо, күтпөгөн нерсени кайрадан Аллах Таала берет экен бул жашоодо. İnşallah Allah Taala'dan hiç kaçan ümitimizi üzbeşiz gerek. Hanımefendi bir dua kılınız. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme ya Rabbena takabbel minna. İnneke entes sami'ul alim. Amin. Ve atib aleyna ya Mevlana. İnneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve vafikna ilal haqqi ila tariqil mustaqim. Ve bi berekati hatmil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim. Ve affu anna ya kerim. Ve affu anna ya rahim. Nagfir lana zunubana bi fazlike ve keremke ya keremel akramin. Allahümme ec'al ni'meten daimeten ve devleten qaimeten ve evladen ulemâun ve la tusallit aleyna zalimen. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Elime tınçlık bolsun. Amin. Cergeme tınçlık bolsun. Amin. Kırgızistanımız beken bolsun. Amin. Allah Teala'm bardık mümin musulmandardın imanını bekem hidayatка salıp hidayattan çıkarmasın. Amin. Allah Teala'm kanday kesip kılgan bolsa, kanday iş kılgan bolsa, Allah Teala'm kesiplerige, jumuşlarga bereke olsun. Amin. Allah Teala'm elibizge amançılık, uşunday işti başlagan jigitlerge den soğuluk, Amin. ketpes peil, ken dövlet versin. Amin. Allahu Allah'a. Ekber.